Улан жашоосун мына ушул колундагы гитарасы жок элестете албайт. Кулагына угулган добушту аспаптын коштоосунда аткарып убакыт өткөрөт, акча табат. Ага жандосуна жасагандай мамиле кылат. Тыкан колдонуп эч кимге бербейт. Маал-маалы менен алмаштырып да турат. Гитарага бир адамга мамиле жасагандай мамиле жасайм. Аны мисалы өзүмдү кандай карай турган болсом, гитарамды дагы ошончолук деңгээлде сыйлап карайм да. Уланды жалгыз эле ош шаар эмес, айла ападагыларда тойлоруна чакырып турат. Гитарасын көтөрүп барып, элдин маанайын көтөрөт. Айрым учурда той ээсинин шартына жараша бекер ырдаган мезгилдери да болгон. Көпчүлүк элдер бар, мисалы ушундай берген мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Бирок ошол сенин чыгармаңды, ошол сенин ырдаган ырларыңды ошол биздин тойдон уксак, келин менен ошол күйөөгө жакшы белек болуп калат эле, бирок мындай бергени шартым жок деп жакшылап түшүндүрө турган болсо анда башка кеп. Майыпмын деп мамлекеттен жардам күтүп отурбай гитара курсуна чыккан. Учурда Чакан студияда эмгектенет. Жубайы менен болсо социалдык түйүндөрдүн биринде таанышып үйлөнгөн. Негизи жашоону көз менен эмес, жүрөк менен элестетиш керек деген жакшы бир сөз бар да. Чын-чынына келгенде жаратылыштын кооздугу же болбосо инсандардын бири-бирине болгон жасаган мамилеси бул негизи жүрөктөн болуш керек да. Алдыга койгон максаттар арбын. Келечекте жогорку билимдүү музыкант болсом деген тилеги бар. Учурда эл арасынан чыккан таланттар сынагына камданып жаткан мезгили. Нуржан Ташполотова, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал.